Урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар, аталган мыйзам долбоору жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору төмөнкүлөргө багытталган. Тиешелүү кесиптик билими жок адамдарга психологиялык кызмат көрсөтүүлөрдү жарнамалар чектөө боюнча жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын квалификациясыз кийгиришүүдөн коргоо, психологиялык жана кызмат чөйрөсүндө кесиптик стандарттарды сактоо, даярдыгы жок адамдар тарабынан психологиялык жардам көрсөтүүдөн келип чыгуучу мүмкүн болгон зыяндардын алдын алуу болуп саналат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын жарандары ар кандай психологиялык кызмат көрсөтүүлөрдү алып келишүүдө. Атайын кетсек, гештальт терапия, гипнотерапия, психофункционалдык блокировка жана адамдын психикасына түздөн-түз оң же терс таасир этүүчү жаңы киргизилип жаткан психологиялык кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын жарандарынын саламаттыкты сактоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын 2024 жылдын 12 январындагы номер 12 мыйзамынын 20 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык психологиялык кызматтар адамдын жеке жашоосуна жана эмоционалдык абалына терең кийгилишүү менен байланыштуу болгондуктан жогорку билимдүү жана лицензиясы бар терең билимге ээ камсыз кылынган кесипкөй адистер жана көнүмдөрү талап кылынат. Кесипкөй эмес адамдар шарттарды туура эмес аныктоо же туура эмес дарылоо ыкмаларын колдонуу менен кардарларга зыян келтириши мүмкүн. Ошондой эле купуялыкту сактабоо же кардарларды манипуляциялоо сыяктуу этикалык стандарттарды бузушу мүмкүн. Учурда Кыргыз Республикасынын психологиялык кызматтарынын жарнамасын так мыйзамдуу чектөөлөр жок. Бул төмөнкүлөргө алып келиши мүмкүн. Кесиптик билими жок адамдар тарабынан кызматтардын жарнамасын жайылышы, квалификациясы жок жарандардан улам жарандардын психикалык ден соолугуна зыян келтирүүсү коркунучу бар, профессионалдык психологдор жана психотерапевттерге болгон ишенимдин төмөндөшү, психологиялык кызматтар рыногундагы адилетсиз атаандаштык. Мындай кызматтарды көрсөткөн адамдар көбүнчө маалыматтык, телекоммуникациялык түйүндөргө, тактап айтканда социалдык тармактарда өздөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү жөнүндө жарнаманы таркатышат. Ал жактан көбүнчө өспүрүмдөр жана жаштар алардын квалификациясы тууралуу документтерди талап кылбастан квалификациясы жок адистерге кайрылышат. Ошентип мыйзам долбоору төмөнкүлөрдү сунуштап атабыз. Тиешелүү адистик боюнча жогорку билими жок жөнүндөгү документти же негизги кесиптик билимге ылайык келүүгө тийиш болгон кошумча кесиптик билими жөнүндө диплому жок адамдардын психологиялык кызматтарды көрсөтүүлөрүнө багытталган. Күтүлгөн натыйжалар психологиялык кызматтардын сапаты кесипкөй эмес адамдардан рынокко кирүүсүн чектөө, жарандардын адилетсиз адистерден коргоо максатында психология жана психотерапия чөйрөсүндөгү кесиптик стандарттарды жогорулатат, элдин психикалык саламаттыгына зыян келтирүү коркунучтарын алдын алат жана азайтат. Урматтуу кесиптештер, мыйзам долбоорун биринчи окуудан колдоп бериңиздерди суранабыз.